Кыргыз тили сабагы 4-класс. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагынан йоттошкон тамгалар деген теманы өтөбүз. Окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка жакшылап көңүл коюп олтургула. Балдар, кыргыз тилинде 4 йоттошкон тамга бар. Алар я, е, ё, ю тамгалары. Бул тамгалар эки дыбышты билдирип турат. Я тамгасын айтканда ый жана а дыбышы угулат. Жазууда я тамгасын жазабыз. Е тамгасы ый жана э дыбышын билдирет. Ал эми ё тамгасы ый жана о дыбышын, ю тамгасы ый жана у дыбышын билдирет. Бул жердеги сөздөрдүн угулушуна жана жазылышына көңүл коебуз. Кыяк ый жана а дыбышы угулуп жатат, я тамгасы жазылат. Бул куюн ый жана у дыбышы угулуп жатат, ю тамгасы жазылат. Тие ый жана э дыбышы угулуп жатат, жазууда е тамгасын жазабыз. Бул коён. Айтууда жана укканда й жана о тамгасы дыбышын угабыз, жазууда ё тамгасы менен жазылат. Балдар, эсиңерде туткула, йоттошкон тамгалар катышкан сөздөрдү айтканда жана жазганда, окуганда эки дыбыш угулат. Ал эми жазганда бир тамга менен жазылат. Бул сөздөргө талдоо жүргүзүп көрөлү. Кыяк 5 дыбыш, 4 тамга бар. Куюн 5 дыбыш, 4 тамга. Тие 4 дыбыш, 3 тамга. Коён 5 дыбыш, 4 тамгадан турат. Сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Таяныс сөздөрдү ордуна коюп дептериңерге көчүргүлө. Бүгүнкү сабакта йоттошкон тамгаларды айтканда жана окуганда эки дыбыш угулат экендигин жөнүндө маалымат алдык. Жазууда бир тамга менен жазылат. Балдар, үйгө тапшырма 49-беттеги 6-көнүгү. Сөздөрдү тууралап дептериңерге көчүрүп жазгыла.